Ошон үчүн мектептин босогосуна чейинкисине ата-эне жооп берсин. Базаркоргон шаарында 41 мугалим иштен кетүү арызын жазды. Алардын мындай кадамга барышына мугалимдердин кадыр баркы тебеленип жатканы себеп болгон. Буга байланыштуу бүгүн райондогу Макаренко атындагы гимназия мектебинин окутуучулар жамааты коомчулукту мугалимдердин укугун коргоого үндөп, нааразычылык акциясына чыгышты. Бир болбогон шылтоолорду айтып, бизди ушундай эмеге келтирип койду. Ушундай акыбалга биз чыгышка туура келдик. Себеби дегенде биздин аброюбузга шек келтирип, силер билимсизсиңер, силер орусча сүйлөйт экенсиңер, силер шым кийет экенсиңер, союз убагындагылардын баардыгын кетириш керек, мугалимдерди. Булар билимди билбегенден кийин кайсы билим балдарыбызга берет деп ошентип аябай жаман сөздөрдү айтып, ошондой кылган. Ораза кармадылармы? Кармадым. Кармадыңбы сен? Азамат. Озуң аш деп айтабы? Эжек айтат, бирок ашпаймын. Кайсы эжек аш деди? Бирге тоонбаймын. Сен канчынчы класстасың? Менби? 3-чү. 3-чү класста Азамат, Качан аштыңыз? Обедте айтат. Алардын айтымында аталган мектепке апрель айында провокациялуу окуялар орун алган. Анда мугалимдер орозо кармаган 10 жаштагы окуучунун саламаттыгына таасир берет деп кооптонушкан. Бирок анын оозун ачууга мажбурлашкан эмес. Өзүн укук коргоочумун деген Кубанычбек Бакиров мектептеги бул окуяны күчөтүп, көйгөйгө айландырып социалдык тармактарга жайып жиберген. Анда мугалимдердин дарегине терс пикирлер айтылып, өмүрлөрүнө коркунуч жараткан билдирүүлөр басымдуулук кылган. Садыр Нуркожоевичке кайрылат элек да. 80 мугалимдин атынан. Мугалимдин укугун коргоосо азыр каалаганы келип эле мугалимге асылат да. Үйдө акчада төрөп койду, мугалим күнөөлүү. Бирөө башын муш ташып саат 1, түнкү саат 1 деп алып, мугалим күнөөлүү. Биздин укугубузду ким коргойт? Анан кийин ушундай блогерлерге тыюу салбаса, мамлекеттик уровеньде мугалимдер иштебей калат да. Эч ким көңүл бурбай атат, карабай атат. Ошон үчүн биз чыктык. Кичине биздин үнүбүздү угабы экен деп бирөө. Номер 1 Макаренко орус тилдүү мектеби райондогу алдыңкы мектептердин сап башында. Ушул тапта 2000ге жакын окуучу билим алат. Бирок бүгүн сөз болуп жаткан мектепте окуу процесси болгон жок. Анткени мугалимдердин укугу корголуп, провокация жасаган блогерге чара көрүлбөсө, алар иш таштоого аргасыз болоорун айтышат. Алардын мындай кадамга барышына жол бербөө керек деген ата-энелер мугалимдерди издеп акция болгон жерге келишкен. Мен бүгүн мектепке 14 май күнү мектепке балдарымы алып барсам, кыздарымы. Мектепте сабак жок. Мектепте эч ким жок экен. Анан эмне болду десем, биякта акция жүрүп аттыр. Мектеп жолунда болуш керек. Мектептин босогосунан аттаганда ар бир окуучу мектептин эмесин сезиш керек. Мен бул мугалимдерди сыйлаймын. Блогерде боозго алынып жаткан Кубанычбек Бакиров айрым мекемелерде адвокат болуп иштейт. Азыркы кезде Кадыржан Батыровдун улутташтырылган достук ишканасында юрист болуп эмгектенип жатыптыр. Бакиров өзүнө коюлуп жаткан диний кастыкты козутуу дооматын четке кагат. Ал мугалимдерди мыйзамдардан кабарсыз деп эсептейт. Алар мамлекет кызматкер, алар тарткан түйүү салынбайт. Биз жеке жашоосуна эч кимге киргизбедик. Ошолор мыйзамдарды билбестиги, мыйзамдарды сыйлабастыгын интернетте өздөрүнө шерменде кылышты. Анан ошого өздөрү чалып жатышат эми. Билим берүү министрлиги ачык эле айтып атат, хиджабка түйүү салынбайт деп атат. Прокуратурага каршы жазылган, алар буларга эскертүү берип атат. Райондук билим берүү бөлүмү айтып атат, орозого хиджабка түйүү салынбайт деп атат. Ошондо диний козутуу деген айда эч кандай сөз жок. Аталган иш боюнча мектеп мугалимдери райондук прокуратурага кайрылышкан. Алар ишти райондук милицияга өткөрүп берген. Бул арыз майда бейбаштык беренеси менен катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында тиешелүү ошол окуяга катыштыгы бар жарандардын бардыгы суракка алынган. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Мугалимдер буга чейин райондук бийликке да кайрылышкан, бирок жергиликтүү бийлик андан кабары жоктугун билдиришти. Бул маселе жакынкы күндөрү райондук деңгээлде да каралаарын айтышат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агембердиев, 7 канал, Базаркоргон району.